Арбаңыздар кадырман мекендештер, НТ Спорт телеканалын назарыңыздарды VEF 69 Selection 20 турнирине бурмакчыбыз. Бүткүл мына ушул дүйнөлүк Airtime уюму менен биргеликте жана VEF Global уюму тарабынан уюштурулган мелдеш Кара Суунун Ош облусунун Кара Суу шаарында орун алып жатат. Жана бүгүн эми мына ушул алгачкы беттеште кыргызстандык Омошов Максатбек менен анын ушул каршылашы өзбекстандык мушкер кез келишмекчи. Албетте ар бир беттеш, ар бир аракет эми мушкерлердин өзгөчө аракеттерин дагы талап кылат. Демек биз ушул ар бир учурдан, ар бир аракеттерден дагы өзгөчө рахат ала алабыз деп айтсак туура болчудай. Жана мушкерлердин канчалык деңгээлде аракеттерин ушул чындыгында эле өзгөчө болот, аны дагы сиздер менен биргеликте байкамакчыбыз. Айтор канча дагы ар бир ушул мушкерлердин көргөн аракети, ар бир учур өзүнүн өзгөчөлүгү менен дагы коштоолору бул эми талашсыз. Демек беттештерди мындан ары дагы улантабыз, ар бир аракетти, ар бир учурду дагы байкайбыз. Мушкерлер чынында эле Максатбек Омошов чынында эле өзгөчө кадамдарга барууга дагы даяр. Ал өзүнүн атаандашынан кем калбаган аракеттерди көрүп, өзүн бардык тараптан мыктылап көрсөтө алат. Захридин Халматов Өзбекстандан чыккан мушкер бүгүн эми VEF ушул уюмунун алкагында өзүнүн алгачкы беттешин дагы өткөрүп жатканын эсиңиздерге сала кетебиз. Айтор Максатбек Омошов үчүн дагы алгачкы ушул беттештердин бири десек болот. Негизинен биздин ушул мекендешибиз учурда 18 жашта жана жок, кечиресиздер, 17 жашта. 17 жаштагы Максатбек Омошов өзбекстандык Захридин Халматовду колдорун байлап алгандан кийинки аракеттер кандай болот, аны дагы байкайбыз. Чындыгында эле ушул Максатбек Омошов жергиликтүү кара суулук мушкер, анын боюнун узундугу ушул 175 сантиметр экен дагы эсиңиздерге салабыз. Карадан эле өзбекстандык Захридин Халматов Максатбек Омошовду муунтуп алууга болгон аракеттери бар жана кайсыл бир деңгээлде бул ушул муунтуу дагы коркунучтуу. Бирок Максатбек Омошов үчүн Омошов бул муунтудан чыгып кетүүгө дагы мүмкүнчүлүк бар экенин жакшы билет. Андыктан өтө бир ушул күчүн дагы короткон жок. Демек аракеттер керек. Бул жерден Захридин Халматовдон дагы Максатбек Омошовдон дагы жана мынтип эми Максатбек Омошов дагы бир ирет тейкдаунга кетип кала алды. Захридин Халматов азыр упайлар жагынан ушул өзүнө көбүрөөк пайдалар дагы алып калууда жана жерде дагы ушул өзүнүн каптал хуктары менен каршылашынын капталына кубаттуу соккуларды жолдоп ушул жазгыруу болгон аракеттер азырынча Максатбек Омошов каршылаштарына карата кандайдыр бир айла амалды ойлоп табууга дагы өмүн таппай турган чак. Албетте биринчи ушул раунддун жүрүшү бул жерден эми каршылашын канчалык байлаганга аракет болбосун. Захридин Халматовда дагы бир аз ушул эки мушкерде тең тажрыйба бул жаатында азыраак экен дагы көрүүгө болот. Аракеттер бар, байкайбыз. Мындан аркы жүрүш кандай болот? Жана Захридин Халматов Максатбек Омошовду муунтуу ыкмасына ала алды. Максатбек Омошов азыр бир айла амал ойлоп таппаса, анда багынууга дагы туура келип калат. Бирок жок, Максатбек Омошов ушул моюнун болушунча алдыга созуп, ал жактан ушул атаандашынын муунтуусунан дагы чыгып кетүү үчүн өзүнүн аракетин көрөт. Ыңгайлуу абалды
өзүнүн карамагына калтырууга болгон Максатбек Омошевдун аракети тизе менен капталын көздөй. Тебүүсү бар жана Захриддин Халматов экомуна эми өзлөрү дагы жердеги абалдан кармашуудан бир аз чарчап эми турган абалдагы дагы мына ушул ийгиликтүү аракеттерге кадамдарга барууга болгон эки мушкердин тең аракети. Захриддин Халматов алдын көздөй кирип барууда, ийгиликтүү болууга дагы умтулат жана азыр тейкдаунга кетире алабы каршылаштын. Бар тейкдаун бар, бирок ошол биринчи раунд соңуна чыгат. Дагы биз мушкерлердин эми ошол биринчи бөлүктөн эми албетте машыктыруучуларынын насааттарынан кийинки аракеттери дагы кандай болот көрөбүз. Экинчи раунд демек ошол кызыл бурчтан чыккан ак ошол чолок шым кийген өзбекстандык Захриддин Халматов, ал эми көк бурчтан чыккан биздин мекендешибиз Максатбек Омошев экенин дагы эсиңиздерге сала кетебиз. Максатбек Омошев аракетин көрүүдө ийгиликтүү болууга да умтулушу керек жана Захриддин Халматов узун ушул каптал соккулар менен аракетин көрүүдө жана 3 бурчтук ыкмасына түшүп калууда коркунуч бар. Захриддин Халматов Максатбек Омошев мына ушул жерде каршылашын эгер деле 3 бурчтукка алып кое турган болсо анда жеңиш сөзсүз түрдө кыргызстандык мушкер тарапта болот. Албетте азыр Захриддин Халматов эмне кыларын билбей таппай турган кез, андыктан Максатбек Омошев Азамат Бали мына чыныгында өзгөчө мына ушул Захриддин Халматовдун катачылыгын дароо колдонду дагы анын мына ушул натыйжасында каршылаштын 3 бурчтук мына ушул 3 бурчтук ыкмасы менен жеңип алды. Куттуктайбыз. Максатбек Омошев өзүнүн мына ушул ВФ глобал уюмундагы мен жаңылышпасам алгачкы беттешин ошол 17 жаштагы мекендешибиз ийгиликтүү өткөрдү жана албетте бул жеңиш менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Анын мына ушул кийинки ВФ уюмундагы беттештерин дагы күтөбүз. Максатбек Омошев азыр эми демек кийинки беттешти көздөй бет алабыз. Кийинки беттеш ошол өзбекстандык жана кыргызстандык мушкерлердин ортосунда орун алмакчы. Бул ирет эми ушул Бекзат Ибрагимов Бахадыр Тиллябаев менен кез келмекчи. Демек Бекзат Ибрагимов өзүнүн аракетин кандай көрө алат азырынча белгисиз, бирок биринчи раундтун жүрүшүндө аны дагы байкайбыз. Бекзат Ибрагимов тууралуу айта турган болсок, учурда 18 жаштагы мушкер Кара Суу шаарынын жергиликтүү ошол спорт клубунда тарбиялануучу, анын машыктыруучусу Рашид Аманкулов экенин дагы эсиңиздерге салабыз. Жана албетте бул Кара Сууда өтүп жаткан ушул ВФ 69 Selection 20 турнири бардык ушул жергиликтүү Кара Суулук мушкерлер үчүн дагы беделдүү ошол дүйнөлүк рейтингде 30 саптан орун алган уюм ВФ глобалдан беттешин өткөрөт. Бул эми жаш мушкерлер үчүн келечектен дагы өтө бир чоң мүмкүнчүлүк, үмүттү арттырат. Ал эми Бахадыр Тиллябаев мына өзбекстандык бир топ каршылашына караганда улуу тажрыйбалуу десек дагы болот. Ушул Бахадыр Тиллябаев азыр Бекзат Ибрагимов менен кез келет. Бекзат Ибрагимов ыңгайсыз абалга түшүп калды. Башында мынту укмасы менен өтө бир жакшы баштай алган жана андан кийинки ушул аракеттерде Бекзат Ибрагимов мынту укмасына түшүп кала алды. Демек кыргызстандык ушул жаш Бекзат Ибрагимов бул жерден кутулуп кете алабы? Бахадыр Тиллябаев албетте ушул тажрыйбага салат жана Бекзат ушул чыныгы ушул жигиттин мүнөзүн көрсөтүп бул жерде Бахадыр Тиллябаевдин муунтусунан чыгып кетүүгө бар аракетин көрөт, багынууну көздөйт. Албетте ушул буга чейин Бекзаттын биз багынып кетеби деген дагы ойлор болгон, бирок жок. Бекзат азырынча ушул канчалык кыйналбасын, канчалык ушул жеңилүүгө жакындабасын, аны ушул муунту ыкмасынан чыгып кетүүгө аракетин көрөт. Буну бүгүнкү ушул беттештин башкы калысы дагы байкап кандай катачылыктарга
жол бербөөгө дагы толугу менен ушул көзөмөлүнө алып турат. Байкайбыз аракеттерди. Жана Бекзат Ибрагимов канча дагы каршылашынын ушул мунтусунан кутулгандан кийин азыр бир аз сөз түрдө өзүнө келип алуу керек. Ал учурда ал ушул каршылашынын колдорун туура кысып турду дагы. Кийинки ушул турган абалдагы аракеттерди байкайбыз. Бахадыр Тилебаев Өзбекстандан келген ушул маалыматтарга караганда ал айрым ушул бүгүнкү беттешке чыгып жаткан мушкерлердин машыктыруучусу экенин дагы ушул угуп калган жайыбыз бар. Андыктан бул эми өзбекстандык мушкер албетте биздин Бекзат Ибрагимов менен ошол өтө бир кылдаттык менен беттешет көрөт. Ал эми Бекзат Ибрагимов болсо бар күчүн, бар аракетин жумшап буга чейинки ушул Рашид Аманкуловдун ушул окуучусу болгондуктан эми көбүнчө кикбоксингке же болсо ушул турган абалдарды көбүрөөк дагы көрөрүн күткөнбүз. Бирок Бекзат Ибрагимов мунт ыкмасы менен же болсо ошол буга чейинки эле жеңишке жеткен өзүнүн ушул айылдашы дейбизби же болсо ушул мекендеши дейбизби Максатбек Омошев сыяктуу ал дагы балким каршылаштын кайсыл бир ыкма менен дагы жеңгиси бардыр. Бирок өтө бир ыңгайлуу абалга азыр Бахадыр Тилебаев келип калды. Жана Бахадыр Тилебаевдин аракеттерин көрөбүз. Бекзат Ибрагимовдун ушул ашыкпастан Бекзат Ибрагимов көздөй сокуларды жумшайт. Бекзат Ибрагимов анын колдорун байлап алып дагы астынан коргонуп алган аракеттери бар. Жана өтө бир өзүнө ишенимдүү ыңгайлуу абалдагы Бахадыр Тилебаевдин аракеттерин байкайбыз. Ал ортодо биринчи раунд соңуна чыгат. Жана албетте Бекзат Ибрагимов биринчи ошол бөлүктө колунан келишинче аракетин көрө алды. Каршылашын айрым учурда мунтуп дагы же болсо башка аракеттер менен дагы токтотууга умтулду. Ал эми экинчи ушул раунддун жүрүшүндөгү анын аракеттерин байкайбыз. Жана белгилегенден кийин жакынкы аралыкта Бекзат Ибрагимов кандай кадамдарга барат. Демек каршылашымда ушул жерде басып алууга өтө бир сонун мүмкүнчүлүк бар эле. Бирок Бахадыр Тилебаев өзүнүн ушул буга чейинки жаштык аранда тажрыйбасын көбүрөөк колдонду дагы. Анын эми Бекзат Ибрагимовдун үстүндө ыңгайлуу позицияда турат. Андыктан кандай аракеттер болуп кетет дагы байкайбыз. Азырынча Бекзат Ибрагимов мынтип каршылашынын белинен бышык кучактап өзүнүн ошол көбүрөөк сокку жеп калбоого да умтулат. Албетте октагондон ушул алыска чыкпаш керек эле. Мынтип борбордук бөлүккө барып алгандан кийин өтө бир Бахадыр Тилебаевга ыңгайлуу мүмкүнчүлүк да түзүп туруп кетиш керек болчу. Жана туруп кетеби Бекзат Ибрагимов жок. Бекзат Ибрагимов азырынча ушул бир аз чарчап калгандай дагы таасирлер бар. Албетте бул эми ушул профессионалдык рингдеги алгачкы беттеши Бекзат Ибрагимовдун. Андыктан эми Бекзат Ибрагимов бара-бара тажрыйбада топтойт. Жана албетте биз Бекзат Ибрагимов бүгүн эми каршылашын мунту же болсо 3 бурчтук ыкмасы менен айтор кандайдыр бир ушул аракеттер менен жеңбесе ушул Бахадыр Тилебаев жердеги ушул кармашта оңойчулук менен ушул жеңилбешин дагы көрүүдөбүз. Жана Бекзат Ибрагимов өзүнө сокку өткөрүп алганы менен азырынча ушул өзүн өтө бир ыңгайлуу сезет. Жана Бахадыр Тилебаев анын үстүнө чыгып алгандан кийинки аракеттери кандай болот байкайбыз. Бахадыр Тилебаев өзүнө ишенимдүү. Жана бул жерде Бекзат Ибрагимовдон мындан башка арга жок болуп калды. Канча дагы ушул 18 жаштагы жаш мушкер алда канча тажрыйбалуу ушул 30га жакындап калган Бахадыр Тилебаев менен тең ата кармашкан. Бирок эми тажрыйба деген тажрыйбалык кылып койду дагы. Албетте биз Бекзат Ибрагимовдун муну менен багын болсун кийинки мелдештерде, кийинки беттештерде өзүн чындыгында эле өтө бир мыкты көрсөтүп алат деп күтөбүз. Жана албетте ушул бул беттеште өзбекстандык мушкер мунт ыкмасы менен жеңишке жеткенин билебиз. Андыктан
бул мушкерлердин ошол алкыш парактарын тапшыргандан кийинки беттешти күтөбүз. Жана назарыбызда 3-чү беттеш, бул ушул 3-чү беттеш кимдердин ортосунда десеңиздер, бул беттеш дагы албетте кыргызстандык жана ушул өзбекстандык мушкерлердин ортосунда орун алат. Альберт Өскөрбаев менен анын ушул Өсөрбеков, тактап айтканда Альберт Өсөрбеков жана өзбекстандык Асатбек Кахаров. Өзбекстандык мушкер учурда 18 жашта, боюнун узундугу 168 сантиметр, салмагы 70 килограмм. Альберт Өсөрбеков тууралуу айта турган болсок, учурда ушул 28 жаштагы биздин мекендешибиздин боюнун узундугу 170 сантиметр, салмагы 70 килограмм, жаш күч клубунун өкүлү жана ушул хайкидо боюнча спорт чебери. Ал эми өзбекстандык Асатбек Кахаров болсо кикбокс боюнча Өзбекстандын чемпиону. Демек эки мушкер тең ушул турган абалда мыкты экенин көрсөтө алышат. Ал аракеттерди дагы сөзсүз түрдө байкап көрөбүз. Биздин мекендешибиз Альберт Өсөрбеков мына ушул көк бурчтан чыккан мушкер. Ал азыр өтө бир ыңгайлуу абалда турат. Буга чейинки эле ушул Бекзат менен анын каршылашы Бахадыр Тилебаев сыяктуу эле бул жерде Альберт Өсөрбеков дагы Асатбек Кахаровго караганда алда канча тажрыйбалуу жана анын ушул рингдеги өзүн эркин сезүүлөрү, анын тажрыйбасы мол экенинен дагы кабар берет. Байкайбыз, аракеттер бар жана Альберт Өсөрбеков беттешти мына ушул жерден жыйынтыктай алабы, өзүнүн пайдасына чече алабы көрөбүз. Негизинен эле Асатбек Кахаров дагы ушул коргонууда бир аз ийгиликтүү аракеттерди көрүүгө дагы умтулууда жана Альберт Өсөрбековдун мынтип колдорун байлап алгандан кийин Альберт Өсөрбеков албетте ушул балким тизе менен дагы аракеттерди көрүп коюшу керек беле, аны дагы билбейбиз. Бирок каршылашын мынтип буттарын байлап алгандан кийин анын ушул сандарына же болбосо ушул капталдарына тизе менен мына ушундай аракеттер керек болчу жана биринчи эле тизе менен сокку болгондон кийин Альберт Өсөрбеков каршылашын колуна азыр кайрыга дагы өтө бир мүмкүнчүлүк бар болчу жана Асатбек Кахаров дагы оңой менен багууну көздөйт. Бирок Альберт Өсөрбеков ушул кармаган жерден кан чыгарууну дагы көздөгөн мушкер экенин көрсөтөт жана кайры укмасы бар. Альберт Өсөрбеков азамат чындыгында эле ушул кармады жана ал ушул баштаган ишин соңуна чыгармайынча эч кандай каршылашын Асатбектин колун кое берген жок. Дагы натыйжада ушул өзгөчө бир жеңишке дагы жете алды. Бүгүн эми ушул кыргызстандык Альберт Өсөрбеков бул жака менимче жакыны тууганы дагы келип келген чыгар. Мына чыныгы кыргыздын мүнөзү. Бул жакта өзбекстандык мушкерди дагы куттуктап анын бетинен жылуу сүйүү. Бул эми кыргыздын чыныгы ушул айкөлдүк мүнөздөрдүн бири Альберт Өсөрбеков. Куттуктайбыз жеңиш менен жана биз кийинки беттешти күтмөкчүбүз. Демек, бүгүнкү күндө 4-чү беттеш кыргызстандык ушул көк бурчтан чыккан Арап Наркозуев менен өзбекстандык Бакытжон Алибеков. Демек, Бакытжон Алибеков тууралуу айта турган болсок, учурда 28 жашта, Өзбекстандын Ташкент шаарынан болот, 173 сантиметр, боюнун узундугу. Ушул TIE клубунун өкүлү, бокс боюнча жана бокс боюнча Өзбекстандын спорт чеберчилигине талапкер. Ал эми
Арап Наркозоев тууралуу айта турган болсок, учурда 23 жашта болгон Арап Наркозоев Оштон Патриот клубунун өкүлү жана азырынча Арап Наркозоев бир аз олдуксан аракеттерди көрүүдө, бирок тейкдаунга кетирүү мүмкүнчүлүгү бар жана Бакытжан Алибековду мыкты бир тейкдаунга кетире алды мекендешибиз. Айтор ушул Арап Наркозоевдин машыктыруучусу Тынчтык Өмүрзаков экенин дагы эсиңиздерге салабыз. Арап Наркозоев кандай аракеттерди көрө алат? Бул жерден Бакытжан Алибеков чындыгында эле ушул коргонууда мыкты бир аракеттерди көрүүдө. Ал эми Арап Наркозоев мынтип өтө бир кара күчү дагы мол мушкер экенин көрсөткүсү келет. Айтор мына турган абалдагы жолсом ушул бири-бирин кайрышкан учурларда Арап Наркозоев өзүнүн өзгөчө аракеттерин дагы көрсөтүүгө толугу менен жөндөмү бар экенин көрсөттү. Бирок Арап Наркозоев бир аз ушул абайлоосу зарыл. Эгерде эле ушул кирип барып жатканда Бакытжан Алибеков аны тосуп алууда бир мыкты аракеттерди көрүп койсо дагы ыктымал. Байкайбыз, Арап Наркозоев бул жерде албетте ушул дагы да болсо туруп кетүүгө жетише алат жана бул жерден азыр өзбекстандык мушкер бир аз калысын ушул октагондун торчосундагы кармаганга болбойт деген туура эмес түшүнүп алды окшойт. Албетте эми ушул беттеште өткөрүп жаткан анын эрежелерине бир аз билип түшүнүп алуу керек. Арап Наркозоевдон түз жептер бар, түз муштар. Эгер деле өз ордунан чыкса, анда каршылашын нокдаунга кетирип коюшу дагы ыктымал болчу. Жана Бакытжан Алибеков ал дагы аракетин көрөт. Ой, кандай гана кубаттуу сокку жана каршылашын нокдаунга чыгып кое алды. Албетте бул жерде Бакытжан Алибеков калыс токтоткондон кийин мына ушул нокдаунга кеткен абалда каршылашын бутунан кармап токтотууга да аракетин көрдү жана менимче ушул анын үстүңкү эрди жарылып кеткен жана өзбекстандык Бакытжан Алибеков калысын токтоткондон нааразы. Ден соолук дагы бул жерде эми башкы орунда элеши керек. Албетте Бакытжан Алибеков эгер деле ал жерде калыс токтотуп койгондо анда билбейм, менимче нокаутка да кетип калышы мүмкүн эле. Өтө бир мына ушул ыңгайлуу абалда туруп калгандагы Арап Наркозоев үстүнөн басып алып ушул өзүнүн каптал хуктары менен аны биротоло нокдаунга да кетириши мүмкүн. Куттуктайбыз, Арап Наркозоев чындыгында өзгөчө аракеттерди көрө алды жана 23 жаштагы Арап Наркозоевдин мындан кийинки беттештерде дагы кооз жеңиштерге жетет деген ишеним бар. Жана бүгүнкү күндүн эсебинен 5-чи беттеш бул мына ушул беттеш Нур Акматалиев менен өзбекстандык Шахпоз Каримжановдун ортосунда орун алат. Биздин мекендешибиз Акматалиев Нурдун боюнун узундугу 168 сантиметр, Кара Суу спорт клубунун мүчөсү, бокс боюнча Кыргызстандын спорт чеберчилигине талапкер, анын машыктыруучусу Рашид Аманкулов. Ал эми Шахпоз Каримжанов тууралуу айта турган болсок, Өзбекстандын Наманган шаарынан болот, боюнун узундугу 169 сантиметр, GFC командасынын өкүлү, анын машыктыруучусу Бахадыр Тиллебаев. Демек Бахадыр Тиллебаев мына ушул буга чейин биздин мекендешибиз Бекзат Ибрагимов менен чамалменде беттеш өткөргөн жана жакынкы аралыкта чындыгында эле Нур Акматалиев жөн жеринин бокска ушул спорт чеберчилигине талапкер эместигин дагы көрсөтүүдө. Буга чейин дагы Нур Акматалиев ушул Каракулжада өткөн ВФ-тин мелдештеринде өзүн мыктылап көрсөтө алган. Ал жактан дагы ушул Нур Акматалиев мөөнөт номурда жеңишке жете алган. Бүгүн эми мындай андай жеңишке жете алабы байкайбыз. Кантсе дагы эми Шахпоз Каримжановдон дагы көп ушул нерсе көз каранды экенин билебиз. Андыктан бул эки мушкердин аракеттерин байкайбыз. Жакынкы ушул аралыкта чынында эле Нур Акматалиев бир гана бокста эмес, ушул
жерден дагы иштегенди билерин азырынча көрсөтүүдө. Бул жерде каршылаштын буттарындагы ошол өтө ыңгайлуу калтыра алган. Эгерде эле анын үстүнө ыңгайлуу отуруп кала турган болсо, анда Нур Акматалиев. Бул жерде бокстун дагы мына ошол чыныгы бир чеберчилигин көрсөтүү мүмкүнчүлүгү жаралат. Байкайбыз аракеттерди. Нур Акматалиев үстүнө чыгууга аракетин көргөн жана ийгиликтүү. Демек Нур Акматалиевдин кубаттуу соккулары орундалабы? Бар кубаттуу соккулар. Нур Акматалиев өзүнүн ишенимдүү аракеттерин сөзсүз түрдө көрүшү керек. Айтор канча дагы өтө бир ыңгайлуу. Бир аз мына ошол октагондун борбордук бөлүгүнө дагы тартып алыш керек. Жок, аны Нур Акматалиев кылган жок. Бул жерде Шахбоз Каримжанов өзү борбордук бөлүккө келип барып болгон эми Нур Акматалиевден аны мына ошол алынын жетишинче муштап эртерээк мына ошол беттешти жыйынтыктоого аракетин көрүшү керек. Жана Нур Акматалиев эгер деле мына ушул ыргакта беттешти уланта бере турган болсо, анда кийинки мына ушул Вефтин балким профайтына же болбосо Вефтин дагы мына ушул башка бир мына ушул селекшн эмес, башка бир дагы ошол ийгиликтүү же болбосо беделдүүрөөк болгон бет профайт белдештеринде беттеш өткөрүп калууга дагы мүмкүнчүлүк алып калар чыгар. Анын баардыгы эми убакыттын жүрүшү келиши менен белгилүү болот. Бирок азыркы учурдагы Нур Акматалиевдин аракеттери өтө бир мыкты жана Нур Акматалиев кандай кадамдарга мындан ары дагы барат? Албетте кубаттуу соккулар менен гана төпөштөгөндөн башка аргасы жок. Нур Акматалиев биринчи раундду бүтүрбөй жеңишке жете алабы? Байкайбыз. Жана азыр өзбекстандык Шахбоз Каримжановдун оозунан оозга ода түшүп кеткен. Кайсыл бир учурда ушул мынтип Нур Акматалиевдин кубаттуу соккуларын жеп жатканда өзүнүн туулган жери дагы эсине кетип жаткан чыгар. Айтор Нур Акматалиев мыкты аракеттерди көрүүдө. Керек сөзсүз түрдө Нур Акматалиевдин дагы кубаттуу соккулары бар. Аракеттер Нур Акматалиев оңдон солдон түздөн айтор кайсыл гана мына ошол каптал болбосун чындыгында эле өзгөчө аракеттерди көрөт. Карагушка атайын соккуларды жолдогон жок. Бул эми ошол соккуларды жолдоп жатканда мушкер, өзбекстандык мушкер бир аз быйтап тайып жаткан учурда дагы тийген кубаттуу соккулар. Жана биринчи раунддун бүтөрүнө өтө аз убакыт калды. Жана өзбекстандык Шахбоз Каримжанов багынбоону дагы көздөйт. Айтор өзбекстандык мушкердин дагы мына ушул бул веф мына ушул селекшн 20 милдешине жөн жерден келбегенин, оңой менен багынбоону көздөгөнүн, ал дагы мына ушул жеңишти көксөп келгенин байкоого болот. Айтор чындыгында эле багынган жок. Жана биринчи раунд соңуна чыкты. Жок. Нур Акматалиев жеңишке жеткен. Демек куттуктайбыз Нур Акматалиевдин ошол өзгөчө дагы бир кооз жеңиши менен. Демек кийинки ушул беттешке токтолобуз. Кайрадан эле ушул кыргызстандык жана өзбекстандык мушкерлердин ортосундагы беттеш. Кыргызстандык Элбек Батыралиев мына көк бурчтан чыккан мушкер, ал эми өзбекстандык Ахрор Гафуров. Бул эми учурда 23 жаштагы өзбекстандык мушкер, 70 килограммга чейинки салмак чембирдиги. Кыргызстандык Элбек Батыралиевдин Жолборс деген дагы кайман аты бар. Ал ошол Садык Ашировдун тарбиялануучусу. Ал эми өзбекстандык мушкер ошол эркин күрөш боюнча спорт чеберчилигине талапкер жана самбонун ушул кармаш уруш түрү боюнча дагы Өзбекстандын спорт чеберчилигине талапкер болгон Ахрор Гафуров менен кыргызстандык Элбек Батыралиевдин аракеттерин байкайбыз. Элбек Батыралиев эки мушкер тең ашкан жок. Сөзсүз түрдө бири-бирин байкап көрүшү керек. Булардын буга чейин бири-бири тууралуу маалыматтар өтө аз болгондагы ой Элбек Батыралиев кандай каптал кубаттуу каптал конту өткөрүп алды. Жана
менимче нокдаунга кеткендей болгон, бирок жок. Элбек Батыралиев азыр каршылашында мына ушул жабышып алды дагы өтө бир мыкты аракеттерди көрүүгө умтулат. Эми Элбек Батыралиев бир аз абайлоосу зарыл, канча дагы өзбекстандык Ахрор Гафуров бул жерде мына ушул самбонун кармаш уруштуруу боюнча дагы өзүнүн жөндөмү бар экенин көрсөтүп кое алды окшойт. Ал эми жердеги абалда өзбекстандык мушкер кандай аракеттерди көрөт азырынча белгисиз. Элбек Батыралиев 24 жаштагы мушкер, андыктан ушул эки мушкердин жаш курактарында өтө бир чоң айырмачылык деле жок болгону булардын эми аракеттерин байкаш керек. Менимче Элбек Батыралиев каршылашынан мындай кубаттуу соккуну беттештин башына күткөн эмес чыгар. Канча дагы беттешти андан ары улантып кете алды, токтоткон жок. Андан ары Элбек Батыралиев беттеште уланта алды дагы. Менимче азыр ушул Элбек Батыралиевдин кайсыл жерден кан куюлуп жатат, ошол мурду тараптанбы белгисиз, байкайбыз. Мына өзбекстандык мушкердин албетте кубат соккусу абдан бир кубаттуу болгонун дагы баамдап байкай алдык. Бирок Элбек Батыралиев өзүнүн мыкты аракетин көрсөтүүгө толугу менен умтулду. Жана турган абалдагы аракеттер башталабы? Жок. Элбек Батыралиев эми мына ошол атаандашы менен турган абалда эмес, көбүнчө жерден аракеттерди көрүш керек экенин дагы сезип калгандай таасирлер бар, байкайбыз. Жана аракеттер кандай болорун дагы күтүп көрөбүз. Элбек Батыралиев атаандашым болушунча бул жакта мунтуп алды дагы, өзүнүн ийгиликтүү аракеттерине барууга умтулат. Жана азыр албетте ушул Элбек Батыралиев бир аз чарчоолорун басып каршылашын ушул кармалышы дагы керек. Элбек Батыралиевдин бул жерде каршылашын ушул мунтуп ыкмасына болгондагы аракеттер азырынча оңунан чыкпайт. Ал эми Ахрор Гафуров каршылашын бардык тараптан ушул кубаттуу соккуларга алып, аны жеңүүгө, ушул кубаттуу соккулар менен жеңүүгө дагы умтулат. Айтор ушул ВЕФ 69 Selection 20 турнири Кара Суу шаарында өтүп жатат. Жана Элбек Батыралиев батырдык мүнөздү көрсөтүшү керек. Жөн жеринен анын ошол фамилиясы дагы Батыралиев эмес экенин тастоо умтулат. Жана Ахрор Гафуров Элбек Батыралиевди муутуп алууга дагы умтулат. Бирок менимче Элбек Батыралиевге азыр эч кандай ошол бир аз албетте ошол ыңгайсыздык бар, бирок андан чыгып кутулуп кете алды жана Элбек Батыралиев. Албетте Элбек Батыралиев эми биринчи раундду колдон келишинче көп кармаш менен өткөрбөй тез алып алып туруп, ошол бетиндеги кандарды сүртүп алып тургандан кийин ошол экинчи раундда аракеттерди көрүшү керек. Ахрор Гафуров бир аз басаңдай түштү. Айтор биринчи ошол раундду өзгөчө баштай алган. Жана Элбек Батыралиев анын үстүнө чыгып кете алабы? Демек Элбек Батыралиев өтө бир мыкты жана мунталабы Элбек Батыралиевден. Мунту үчүн да мүмкүнчүлүк бар, керек Элбек Батыралиев мунтусу. Ой, азамат, чындыгында Элбек Батыралиев мына ошол өтө бир жогорку даярдыкта экенин дагы көрсөтө алды. Чыныгы мына ошол мушкердик мүнөздү дагы көрсөтө алды. Ал өзүнө мына ошол башына кубаттуу соккуларды өткөрүп алганына карабастан соңуна чейин кармашты дагы чындыгы мына ошол эрдик менен батырлык менен дагы беттешти өткөрүп койду десек болот. Элбек Батыралиев чындыгы эле мына ошол батырдык мүнөз Элбек Батыралиевди куттуктайбыз. Өзгөчө жеңиш болду. Албетте аракеттер күч. Демек кийинки ошол бүгүнкү
күндүн эсебинен 7-чи беттешке токтолобуз. Өзбекстандык Равшанхан Хусанов менен кыргызстандык Шералы Маматалы уулунун ортосундагы беттеш. Бул ошол мушкерлер 90 килограммдан жогорку салмак чембирдигинде. Равшанхан Хусановдун боюнун узундугу 180 сантиметр, учурда 26 жашта. Old School клубунун өкүлү жана анын машыктыруучусу Элдар Рикчиев. Ал эми кыргызстандык Шералы Маматалы уулу тууралуу айтып турган болсок, учурда 25 жаштагы ушул Шералы 26 жаштагы Шералы Маматалы уулу Ош шаарынан болот. Боюнун узундугу 179 сантиметр. Улуу кыргыз клубунун өкүлү, анын машыктыруучусу Тынчтык Өмүрзаков. Демек, ушул оор салмактагы мушкерлердин аракеттери дагы ийгилик менен коштолууга умтулат. Жана Равшанхан Хусанов, менимче колум ушул кайрууга аракет көрөбү дегенбиз, жок, бирок андай аракеттерди көрө албады. Жана Шералы Маматалы уулу азыр өтө бир активдүү болууга дагы умтулат. Жана мушкерлердин аракеттерин дагы байкайбыз. Шералы Маматалы уулу өзүнүн кубаттуу сокулары менен болушунча өзбекстандык Равшанхан Хусановду жеңүү үчүн аракеттерин көрүүдө. Жана бул аракеттер кандай жыйынтык берет, кандай натыйжа берет байкайбыз. Канча дагы мушкерлердин аракеттери күч. Шералы Маматалы уулу аракетин көрүшү керек. Да бир кубаттуу соккуну өткөрө алды. Жана Шералы Маматалы уулу мына ошол жерде каршылаштын үстүнө отуруп алып дагы аракеттерин көрсө болот. Жана Шералы Маматалы уулу андай аракеттерге барабы? Жок. Чыгышы керек, каршылаштын үстүнө отуруп алып соккуларды жолдошу керек. Жана Шералы Маматалы уулу менимче ушул турган абалда беттешүүнү да көбүрөөк көксөп жаткандай, бирок Равшанхан Хусанов анын колдоруна эми байлап алды дагы, тургузбай ушул аракеттерди көргөнгө дагы тыюу салат. Албетте аракеттер керек. Жана мушкерлердин аракеттерин байкайбыз. Шералы Маматалы уулу Равшанхан Хусановдун байлоосунан чыгып кетүү үчүн дагы толугу менен аракетин көрөт. Шералы Маматалы уулунан активдүү аракеттер керек. Канча дагы Шералы Маматалы уулу өзүн кылап көрсөтүүгө умтулат. Канча дагы Равшанхан Хусанов биринчи раундда ушул толугу менен каршылашына жеңилип калды. Экинчи раунддагы аракеттерин дагы байкайбыз, бирок ошол биринчи бөлүк соңуна чалык. Балким экинчи раундга жетпей калуусу дагы толук ыктымал. Бирок Равшанхан Хусанов эми коргонууда дагы мыкты болууда. Ал эми Шералы Маматалы уулу буга чейинки ушул аракетинде атаандашынын үстүнө отуруп алып аракет көрсөмөк. Демек, турган абалдагы беттешти сөзсүз түрдө улантуу керек. Болбосо ушул аракеттер өтө азайып кетти дагы. Жыйынтыгы кандай болот көрөбүз. Шералы Маматалы уулу каршылашын тургузуп алгандан кийинки аракеттерге барат. Жана ал ашыккан жок. Болушунча Равшанхан Хусановду бүтөт. Ой, мыкты. Азыр Шералы Маматалы уулу болушунча өзүнүн кубаттуу соккулары менен атаандашына кирип барып, каптал хуктарын түз соккулары менен айтор бардык ушул жазгыруучу кубаттуу соккуларын жолдойт. Эгер деле ушул муштарынын жолдонгон муштарынын бирөөсү тамай болуп калса, анда дагы ийгилик болот. Мына ушул жерде атаандашынын үстүнө отуруп алып эми аракеттерди көрсө дагы бир өтө бир мыкты мүмкүнчүлүк түзүлүп калды Шералы Маматалы уулуна.
жана Шералы Маматалы уулу. Албетте Равшанхан Хусановдун дагы азыр мүмкүнчүлүк эми гана жогорулай түштү. Ал мына ушул Кыргызстандык мушкердин жердеги абалда кармашпай жаткан бирден бир себеби дагы мына ушул экенин түшүнүп турабыз. Анткени өзбекстандык мушкер Равшанхан Хусанов жерден өз мыкты көрсөтүүгө жөндөмдүү мушкер экенин дагы тастыктай алган. Ал ортодо биринчи раунд соңуна чыгат жана Шералы Маматали уулу үчүн бул мына ушул Пентештин бул аракеттери ийгиликтүү десек дагы болот. Демек экинчи раунд жана Шералы Маматалы уулу Равшанхан Хусанов менен болгон беттешин улантат. Аракеттерди байкайбыз. Шералы Маматалы уулу бул эретеми каршылашынын астына түшүп калуудан абайыл болсо дагы зарыл мыкты Шералы Маматалы уулу жана анын ийгиликтүү аракеттери дагы бар. Демек Шералы Маматалы уулунун аракеттерин байкайбыз. Каршылашын дагы бир тейкдаунга кетире алды жана Шералы Маматалы уулу жок, кечирисиздер, бул жерде Равшанхан Хусанов каршылашын тейкдаунга кетире алган жана мынтип эми анын үстүнө дагы да болсо ийгиликтүү аракеттерди көрө алуу байкайбыз. Буга чейинки биринчи раунддагы Шералы Маматалы уулунун каршылашынын астында жатып көргөн аракеттери анчейин ынанымдуу болбой калган. Бул ирет эми мына аны толугу менен байлап алып соккуларды жолдотпого дагы аракетин мыктылап көрүүгө умтулат. Өзбекстандык мушкер бул жерден өзүнүн бир пайдасын дагы жыйынтыгын дагы көрө алабы же андай кадамдарга бара албайбы байкайбыз. Жакынкы ушул аралыкта өзбекстандык мушкер болушунча Шералы Маматалы уулун автомобиль бурсуна тартып барганга умтулат жана Шералы Маматалы уулу колун чыгарып кетүүгө мыкты аракетин көрүп койду дагы. Соңунда өзбекстандык Равшанхан Хусанов каршылашына эми өзүнүн ушул үстөмдүгүн жүргүзүү мүмкүнчүлүгүнөн дагы ажырап олтурат. Демек аракеттерди көрөбүз, байкайбыз жана кандай болоорун дагы байкайбыз. Шералы Маматалы уулу аракеттер бар. Мыкты. Башта эле каршылашынын үстүнө мына ушундай ыңгайлуу абалда отуруп алып өзүнүн аракеттерин көрүшү керек эле. Буга чейин андай кадамдарга Шералы Маматалы уулу барган эмес. Эми мына өтө бир сонун мүмкүнчүлүк. Жана Равшанхан Хусанов анын кубаттуу соккуларынын таасирин дагы сезгенде аракеттери бар. Мунтош керек, сөзсүз түрдө мунту керек. Шералы Маматалы уулу мунтушу керек. Жок, андай мүмкүнчүлүк бар. Балким коргонууда Равшанхан Хусанов ийгиликтүү болуп жаткандан кийин Шералы Маматалы уулу анын мунтуда ийгиликтүү боло аларынан бир аз күмөн санап жаткан дагы болушу мүмкүн. Жана түгөл Арапбай уулу барын байкап турат мына бүгүнкү беттештин башкы калысы. Питер Геррей каптал хуктар менен түз соккулар. Ой, кандай гана кубаттуу сокку болчу. Бирок ушул тама эмес жана көздөгөн максатына дагы жетпеди. Өзбекстандык Равшанхан Хусанов кубаттуу соккуларды өткөрүп алгандан кийин бир аз чарчап калган жана Шералы Маматалы уулу экинчи раундда чындыгында эле мыкты аракеттерди көрө алды.
дагы бир ирет каршылаштын үстүнө чыгып отуруп алып андан кийинки соккуларды жолдошу керек. Өзбекстандык мушкердин тогуз кабын оозуна салгандан эки мушкердикин тең мына ошол каптары түшүп калгандагы аракеттерин улантыш керек. Мына аракеттер бар. Бердиле Шералы Маматалы уулу. Беттешти бул жерден уланта албай турган болсо анда туруп кетип каршылашын тур деп чакырышы дагы керек болчу. Жок, ал ушул жерден кубаттуу соккуларды биринин артынан бирин дагы орундатууну көздөйт. Кантсе дагы мына ушул өтө оор, эң жогорку салмактагы мушкерлердин экөө тең чарчап кала алышты. Жана ракеттер кандай болот? Экөө тең активдүүрөөк, экөөнү тең назар бир аз чарчап басаңдап калгандай. Жана экинчи раундтагы соңуна чыгат. Жана мушкерлерден эми биз ортосундагы үчүнчү раундка дагы болобуз. Албетте бул дагы болсо кубаттат. Кантсе дагы ушул мушкерлердин аракеттери күч болууда. Равшанхан Хусанов. Равшанхан Хусанов беттешти уланталабы? Жок. Демек, өзбекстандык мушкер беттешти улантпайт. Охо, Шералы Маматалы уулунун экинчи раундтагы аракеттери өтө бир мыкты таасирдүү жыйынтык берген экен. Демек, биз бул жерден Шералы Маматалы уулун жеңиши менен куттуктап сиздер менен коштошо берсек болот. Албетте Шералы Маматалы уулунун кийинки беттештеринде сөзгө болобуз. Ырдактуу замандаштар, кызматыңыздарда мен Бакытжан Кыдыралиев болдум. Кайрадан амандашканга чейин бар болуңуздар, спортту сүйүңүздөр жана спорт менен машыгыңыздар. Ар дайым жашообузда жеңиштер көп болсун дейли. Шарказом секундарда. Победу одержал красный угол. Шералы Маматалы. Сыргачыз.